2-3 лотоктун чыгып калды. Так бул жакка уклон менен эле кеткен да. Ошол жерден эле Ленин менен Курманжановка бири-бирине параллельный көчө болуп эсептелет. Оң тарабында Курманжановка, ал эми сол тарабы Ленин көчөсү. Бүгүнкү күндө Ленин көчөсүнүн жалпы айтканда 2 километр 600 метр толук асфальт төшөлүп, мына өзүңүздөргө болуп жаткандай, андан сырткары мына Достук айлампасынан Ленин көчөнүн башталышына чейин көчөнүн кеңдиги бир 3 метрден 6 метрге чейин кеңейтилип, автоунаалардын жүрүшүнө бир жакшы шарттар түзүлүп жатат. Негизинен Курманжановка көчөсү башталып барып, Ленин көчөсү менен кесилишкен жерден буга чейин бир жолдун кеңдиги бир 8 метрге жетпеген көчө болчу эле. Бүгүнкү күндө азыр 12-13 метрге чейин кеңейтилип атат. Ошондо Ленин көчөсүнөн бир тараптуу көздөй келген, мына Достук жакты аэропортту көздөй келгендер азыр линия разметка деп коет, ошону сызып беребиз. Ошондо эч кандай Курманжановка көчөсүнө помех жок эле, эч кандай тоскоолдуксуз эле айлампа аркылуу аэропортко чыгып кетсе болот, КБКга, анан сырткары мына Достук жакка кеткенге бир шарт түзүлдү.